Супер ТВнын бул жолку каарманы кыздарын жалгыз баккан 37 жаштагы ата. Данияр Сыдыковдун улуу кызы 9, кичүүсү 1 жашта. Тилеке Каршанын улуу кызы Астра тубаса шал оорусу менен төрөлүп, бүгүнкү күнү өзүңүздөр көрүп тургандай мындай кейиштүү абалда. Ал эми каарманыбыздын жубайы экинчи кызын жарык алып келип, кийинчерээк оорудан көз жумган. Ошондон бери Данияр мырза эки чүрпөсүн эки канатына калкалап күн кечирип келет. Мен жумушка байланыштуу далай адамдын аянычтуу тагдырын угуп ыйын көргөнүм менен балдарын жалгыз баккан ата практикамда биринчи жолу кездешүүдө. Эмесе турмуштун сыноолоруна сынбай кыздарына сүйүүсү түгөнбөгөн күчтүү атанын баянын угуңуз. Ошо менин аты жөнүм Данияр, фамилиям Сыдыков. 37 жаштамын. Эки кызым бар. Келинчегим ошо былтыр кичинекейим төрөгөндөн кийин кайтыш болуп калды. Ошо ооруп. Төрөткөндө? Жок, төрөп келгенден кийин каза болду да. Бул жаңы төрөп келгенден кийинчи. Ошондон бери 1 жыл болду. Мына чоң кызым Астра 9 жашта. Былтыр чыкты ноябрь. Бул кичинекей 1 жаштан өттү буюрса. Жакшы ден соолугу буюрса. Канча убакыттан кийин келинчегиңиз көз жумду? Эмнеден улам? Ошо 3 ай жүрдү, 3 ай ооруп больницага шаарга келет. Бул кызды алып келип элечи. Эми роддомдон чыгып келип эле. Ошо улам барат. Анан аягында ошо врачтар жүрөгү чоңоюп кетиптир деди. Ошон диагноз коюшту тиги врачтар. Төрөткө байланышы барбы? Эми төрөткө деле байланышы бар. Ошо аралыгы алыс болуп кетиптир деди. Чоң кызым төрөгөндөн эле төрөсө болмок экен да. 2-3 жылдан элечи. Анан 8 жылдан төрөдү. Ошо да кичине эме болду. Ошо кичине давлениясы бар болчу. Болбой эле төрөйм деп төрөп кысты. Ошо менен 2-3 жол жатты ошо. 3 ай ооруду. Муну төрөп келгенден кийин 3 айдан кийин кетти. Ошо акыркысы ошо больницадан эле Карабалтадан эле кете берди үзүлүп. Эми ошо чоң кызды эле карап отурдук. Түшкө чейин келинчем өзү мугалим болчу начальник класста. Түшкө чейин ал иштейт. Мен бул кызды карап турам. Түштөн кийин ал келгенден кийин мен кетем жумушка. Экөөбүз салмак. Ошо кыз менен отурдук. Ошол. Эми азыр болсо келинчек жок, апам кичине жардам берет. Апам каралашып атат. Ошо эки кыз менен отурам. Тиги чоң кызым ал болбойт менден башкага. Даже апама да көнбөйт. Тамак ичпейт. Колунан өзүм элептеп майда чүйдө эзип эме кылып берем да. Андан ары ал улуу кызына коюлган диагнозду, анын учурдагы абалын айтып берди. Нерв жагы эле деп койду, анан нерв жагы эмнесинен кетти, башынан деди да. Нервный системалары жакшы эмес деди бирисинде. Качар баары колу буту бүт эле ошо бой өсүп атат, как обычный эле. Только эле сүйлөй албайт. Көзү көрө элек, мойну токтой элек. Жатат да көбүнчөсү. Угат, только угат. Болгон эмоциясын ыйлап билдирет. Курсак ачса ыйлайт, уйкусу келсе ыйлайт. Кичине эмес көңүлү жакшы болсо күлөт. Ушундай эле, эме коет да. Сезим менен карайбыз да. Ошол төрөлгөндө эле ушундай төрөлдү. Кичинекейинде эмеден бери төрөлгөндөн баштап ушундай. Көзү көрө элек, сүйлөбөйт. Диагнозу ДЦП. Детский церебральный паралич. 3 степень деп берди да, ошо. Эң оор түрү дейт. ДЦП деген оорунчу. Ошо эле врачтар деле мындай кылсаңар айыгат, же тигиндей кылгыла, же бияка баргыла деп. Акырын постепенно өзү эметет. Нервный системалар ушундай эме болуп калыптыр да, аябайчы. Эмнеден мындай болуп калды билбейт аны эч ким так. Ошо эле. Өзүм квартирада турам биякта. Чоң кызыма былтыр эме чыккан, ассистент дегенчи. Ал акчабыз 5 000 сом
Аны квартирага беребиз. Квартирасы 5.000 сом. Анан берки өзүнүн индивидуальный 400 сом бар, 4000 сом бар. Аны болсо продукту дары-дармек ошого кетет. Кыздарымдан эч качан баш тартпайм деген ал улуу кызынын саламаттыгы үчүн күрөшө берерин айтат. Ал Тургай ДЦП менен жабыркаган балага кантип кам көрүү керек экенин өз алдынча өздөштүрүп алган. Жакшыдан үмүт үзүлбөгөн каарманыбыз андан ары сөзүн улады. Эми ошо сүйүбүз жакшы үчүн турам деп көп эле кишилер айтты, эми өткөзүп салбайсың. Детдомго берип койбойсуң деп да чыгышты. Кичинекей кызыңды апаң караса өзүң ичте дейт. Өткөзө турган болсо келинчек түрүгөстө деле дем алмапсың, экөөбүз тең жок. Таканса карайбыз. Айгат үмүт деген өчпөйт экен эми үмүт. Ошол эми келинчек кайтыш болгондо кичине кыйналдым. Эми азыр дагы кичине кыска кичине өз-өзүнө келип баратат эми-эмичи. Ошол күнүгө упражненияларды кылып турам деп мамасынан көргөн. Топко ойнотуп жерде тобу бар, стульчиги бар. 5-10 мүнөттөн отургузуп. Мындай жана специальный массаж кылган эмелер кишилер бар эми, алар 500 бир массаж. Бир массаж 1-2 сааткачы. Ага деген каражат 10 күн алыш керек жок дегенде эле. Аны үйдөн эле өзүм менен эптеп карманан сармалап, кичине бастырып жетелеп. Ошону менен эле күн кечирет. Ушуну алышып отуруп эле. Анан бул көбүрөөк ыйласа дагы мындай судороги деген кармап кетет да. Ал судороги кармаса через больницадан реанимациядан анан жатышыш керек жок дегенде 4-5 күн. Кармаган жокпу? Эми азыр Кудайга жакшы эми кичине. Өткөндө укол алды. Больница биздер көрүнүп келди. Ага чейин кармаган беле? Негизи көп кармайт да. Судороги. Катуу ыйлайбыз эле, кичине мурду суу куюлуп кирип айтып калса эле сразу эме берет да, судороги берет. Оозу кыйшайып эле скорый чакырабыз же такси чакырабыз. Ошо менен барып больницага жатышыбыз. Больницага мындай жатып калат, реанимацияга барып эс алдырып. Чоң кызыңызга бир нерсе деп сүйлөп бересизби? Мына сүйлөп билет отуруп тияка коюп музыка коет, тыңшап жатып калат. Ошо врачтар да ошентип айткан да, сүйлөшө бериш керек, эмете бериш керек, айтып бере бериш керек, эмне болуп атат, эмне кылып атат, эмне кылдың бүгүн кечке. Кадимкидей эле жатып калат тыңшап. Түшүнөт баарын. Түшүнөт, только эле сүйлөбөйбү. Тогуздан баштайт кыңгылдап, уйкусу келип. Анан 10до дарысын ичет да. Анан дарысын ичип уктайт. Дайыма дары. Постоянно дары менен 3 маал ичет дары. Ошо жана противосудорожный дары да. Ал ичилбей калса эле нерв болуп ыйлап кыйналып баштайт. Мынча эле жатып эле эметкени болбосо, көрбөй сүйлөбөгөнү болбосо, а так эртең менен турат, как иштек 8-де. Анан астын которуп, жуунтуп, таратып, тамагын берип, анан менен баягы кээде дарыга же тияк бияка чыкканда ыйлайт кадимкидей. Кетпе деп ыйлайбы. Уже мен же барып келе калайын дегенде эле баштайт. Анан акырын эптеп барып келиш керек. Анан апам эптеп алып турат 1-2 саат. Анан 2 сааттан кийин уже ыйлай баштайт. Уже мен же келтам дегенде эле. Тамакты болсо апам бере албайт, ичпейт да колунан. Не тамак бересиз? Эми көбүнчө баягы каша чайнап эмете албайт да. Кичине чайнайт эми. Камыр тамактарды жейт. Обычно жей берет баягы тамактын баарын элечи. Бу деле ошондой жей берет. Кечинде болсо жанына жатам обязательно. Сиз жок уктабай. Кичине эле мындай басып кетсең, эшикке чыгып кетсең, сразу көзүн ачат. Чувствительный да. Өзүнчө мындай уктагандан кийин баягы жаткызып коесуң го. Андай жатпайт.
Апасын да ошондой эле таанышты. Мамасы да ошондой эметчи. Эметип турат эле, мына чочуп турат, мына чочуй берет. Эме болсо эле. Жанында жок болуп калсаң эле. Ошо менен келинчек экөөбүз 8 жыл алыштырбыз, 8 жыл. 8 жылдан кийин бул төрөлдү. Төрөлгөндөн кийин ушунун береме деген сөзүн укпай кетти да, байкуш арманда кетти. Ошого эле өкүнөм да, аябай. Атасынын мээрими менен чоңоюп аткан эки кыз Данияр Сыдыковду жанынан чыгаргылары келбейт. Ушундан улам кыздарына байланган ата аларды калтырып иштеп кете албайт. Мен иштеп кетсем эми апам экөөнү карай албайт экен, жетише албайт. Жайында бир деле кошуна жакта иштеп көрдүм бир 2 күн. Дагы ошондо барып келип эметип иштедим да бир 2 күн. Бул ыйлап калат. Апам деле өзү улгайып калган киши 59га келип калды. Шашып өтүп баратат. Ошо Кудайдын буйругу менен отуруп калдым ушинтип. Келинчек жок. Кыздар менен. Дагы кыргыз анда көп адамдар бар экен, боорукер адамдар. Ошолор жардам берип атат. Кичине кийимгече болгон жактан эле келип кетишип, сурашып. Ошолорго рахмат. Россия эме жактан бери. Тамак ашыңыздар кандай? Тамак аш эми нан жасап жейбиз, ошол. Эжептен ошо бул кыздан эле кичине аткан аркы продукт эмеге акчасын эле кичине продукт алабыз. Каша жешет бар көбүнчө. Ошол. Шилтеңизден жакан калып калды да. Бул 10 эле күн эмди да больницадан эле. 10 күндөн кийин эле смеске өткөн. 1 жылдан бери эмне андай тааныш, туугандар, кичине эл колдоп, жардам берип, келип кетишип. Бияктагы кошунадан Антоновкага элдер келип. Кошуналар эми угулат экен да, кирип чыгып. Колго алышкан. Колго алыш кылды эметишет. Ошо анан бир квартира ошо аябай эме болот, ушу маселе, үй маселеси. Канча жеринде квартира эметебиз. Ошо бир үй же участок болуп калса аябай жакшы болот эле да. Дагы эме. Каарманыбыз маркум келинчегинин сүрөттөрүн минтип кагазга чыгарып, кыздарынын апасына арналган атайын бурч жасап койгон. Ал аны байма-бай карап, кыздарына апасы жөнүндө айтып берип турарын билдирди. Мына келинчектин сүрөттөрү. Эң кичинекей келиси болу. Ушундан төрөлүп жаңы канча 5 жаштагы ушундай деп аткан. Мына последний сүрөт. Ошо 12лерде ушу сүрөттү жиберди. Ушинтип жатам, ана эле 5те кете бериптир да. Жаңы төрөп келген кези. Кичине чоң кызым мына. Чоң кичинекей кези. Ушуна көрсүң, постоянно ушундай эле отурчубуз. Колго алып. Булар акыркы сүрөттөр. Сиз кийин өзүңүз бул стендти жасап койдуңузбу? Ушуну жасап алгам да карап. Буга үйрөтүп, мама, Адиля, ата, эже көргөзүп берет настя жакшы болгондо. Сөз соңунда ата деген сөздөн кубат алган каарманыбыз өз кыялын, тилегин айтты. Кыйын экен эркек кишиге. Эркек кишиге кыйын экен. Тем более бул кыз баланы багыш кыйын экен. Балды. Мана уйкусу канбай башкы. Эже ал эже. Чоң кызымды карасам, зээним дейт. Кичине муну карасам, алаксып калам, кадимкидей. Экөөнү алмак салмак. Бул да кичине ата деп эметкен сайын кадимкидей. 8 жылдан кийин уктук да ушу сөздү. Ата деген сөздү. Үйлүү жайлуу болуп калсам ошону эле ойлоп атам, үй болуп атат. Үй болуп, кыздарым айыгып, кызым чоңоюп, эметип калса. Ошол. Данияр Сыдыковго жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.